Достор, Кадамжайдын таланттуу сүрөтчү жигити менен Алдыда жаш талант рубрикасында тааныша аласыңар. Кезекти жаш талант рубрикасына бирели Алдыда Айдай таланттуу каарманыбыз менен тааныштырат. Бүгүнкү көрсөтүүдө Кадамжай шаарындагы Абсамат Масалиев орто мектебинин таланттуу окуучусу Келдибеков Тилектин өнөрү менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болгула. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен Кадамжай шаарынын Жошук деген айылда туулгам. 2008-жылы төрүлгөм. Сиз сүрөт тартат деп отук. Качандан бери алектенесиз? Мен 3-класстан бери алектенем. Устатыңыз ким? Кимден билим алып жатасыз? Билим орто чыгармачылыгынын борборунда мен Майрам Эжекейден билим алып жатам. Кайсы сабак жакшы көрөсүз? Мен сүрөттөн. Бош убактыңызды эмне менен өткөрөсүз? Мен бош убактымда техникага кызыгам. Үй бүлөңүздө сүрөт тарткандар барбы? Жок, мен өзүм. Келечекте ким болууңуз келет? Эгерде башка кесиптин ээси болсоңуз, сүрөт тартуу талантыңызды таштап койбойсузбу? Жок, таштабайм. Мен чоңойгондо уста болом. Сүрөттү канча жылдан бери тартасыз? 4 жылдан бери алектенем. Кандай темадагы сүрөттөрдү көп тартасыз? Мен мындай жаратылыш жөнүндө көп тартам. Бизди сүрөттөрүңүз менен тааныштырып кетсеңиз. Мен мына жерде кемен тарткам, маякты. Анан мына жерде гүл тарткам. Мен мына жерде сүрөт тарткам, гүлдү тарткам. Мындай өскөн убагыда өсүп жатат. Мында ваза. Мен бул жерде мындай вазаны көрсөткөм. Жанда алма менен. Дагы бул жерде дельфиндерди мындай өзүм чагылтырганмын. Бул жерде аркар тарткам. Мындай тоодо жүргөнмүн. Мен Манас эпосунун чыгармасындагы Манас тартканмын. Чоң рахмат. Сүрөттү аябай сулуну тартат экенсиз. Маекке бизди жыйынтыктар алдында бизге бир сүрөт тартып берсеңиз. Мен азыр балдар сүйүп жеген балмуздак тартып жатам. Ошону көрсөтүп берейин. Сиз көргөнүңүздөрдөй мен уже баштап койгом. Мен энди азыр сиздерге акырына чейин тартып өтөм. Көбүнчө кандай боекторду колдоносуз? Мен кара карандаштай көбүнчө иштейм. Мага бул оңоюраак болуп сезилет. Сүрөт тартууда эмнесине көңүл бурасыз? Мен мындай учтарына, анан мындай көрүнө турган жерлерге көбүнчө көңүл бурам. Кайсы түстү жактырасыз? Мен көк түстү жакшы көрөм. Бир сүрөттү тартууга канча убакыт кетет сизге? 15 же болсо 20 мүнөт кетет.
көргөнсүздөй мен сүрөттү акырга чейин чыгардым. Тартып. Чоң рахмат, биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюн бар, анда кийинки бөлүккө өтсөк. Оюн Беларусь рубрикасы башталды. Бул түрмөктө биз каармандар үчүн ташырма даярдап койгонбуз. Ошол ташырманы аткарууга туура келет. Анда мен оюндун шартын түшүндүрүп кетейин. Мен сизге макалдын башын айтам, сиз калганын улантып кетесиз. Оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо, анда биз оюнду баштайбыз. Даярсызбы? Кеттик анда. Агасын көрүп ине өсөт, эжесин көрүп Сиңдеси. сен деген синектүү сөз, сиз деген Сулук сөз. таш кетилет, жаш китеп билим, Китеп билим булагы. жакшы атка бир камчы, жаман атка Мен камчы. ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көңүн Сөз ачат. өнөрүң болсо өргө. Өнөрүң болсо өргө чап. Чоң рахмат, биздин оюнубузга катыша бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. Достор, Келдибеков Тилекке чыгармачылык ийгилик. Силердин да өнөрүңөр болсо, бизге кат жолдоону унутпагыла. Биздин электрондук дарегибиз balakay@email.ru. Кийинки эфирден көрүшкөнчө. Достор, балакай көрсөтүүсүнүн убакыты да аягына чыгып калды. Биз силер менен коштошпойбуз. Кийинки жумадан көрүшкөнчө. Эсал күнүңөр көңдө өтсүн. Биздин көрсөтүүнүн кайрадан көрүү үчүн Балакай Баткен YouTube каналына катталып, лайк басууну унутпагыла. Көрүшкөнчө.